Бүгүн 100гө жакын салык төлөөчүлөр Ош шаардык салык башкармалыгынын жыйындар залында атайын окуудан өтүштү. Анда ККМ колдонуу, эсеп фактура жана мамлекеттик салык кызматы тарабынан чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу лотереясы боюнча кенен маалымат берилди. Товарный продукцияны сиз сатып алдыңыз, сиз эмдеси менен сатып алдыңыз аны. Ал сизге келип түштү. Сиз касса аркылуу ошол продукциянын баардыгын чыгарып жибергениңизде акыркы 12 айдын ичинде жалпы сиздин касса аппаратыңыздан чыккан сумма 8 миллионго жете турган болсо, анда сизде тандоо калат. Кааласаңыз эртең налог регистрация өтөсүз да, кааласаңыз общий режимде регистрация өтөсүз. Окутуунун жүрүшүндө ишкерлер салык төлөөдө жана ККМ колдонууда жаралган көйгөйлөр боюнча суроо узатышып жооп алышты. Айрым дүкөн ээлери жана дүң соода жүгүрткөн салык төлөөчүлөр ыктыярдуу патенттен бирдиктүү салык же жалпы салык режимине өтүү сыяктуу суроолорду узатса, айрым ишкерлер бардык жаңы салык режими менен иштөөгө макул экенин, бирок сырттан келген товардын көлөмү азайып жатканын айтып капаланды. Азында оптовиктер уже чөнтөгүн кыскарта баштады. 2 фур алып келаткан болсо, жарым фурга түшүп калды. Жүзе келмейді, товар жоқ. Товар жоқ отыр өзінде ККМ'ді қойып алуы мүмкін. Ояғындағы естеген әксін. Анализ жүргізіш керек та мындай, анализ жүргізіш керек. Бардың. Әлі сіздерге көнөбүз, мақұл. А бірақ ертең товарлар келмей қалса, или қымбат болып келсе, кім жауап береді? Кепілдікті кім алады? Бұл да бар налогилар бар. Сіз сөз қалайсыз, единиға өтөсүз деп атады. Жоқ, андай. Едини, эми бизде болуп атат да. Единиға өтөсүңөр деді, қаласыңа өтүп, единиға бар зорта өтүп, қалап төлөп койгула деп туруп. Кыркан немелерде бар да, біз мына ошондой анан налогилар ушундай жерде, мындай жерде башка сөз айтылат да, бирок ар бир налоги барганда башка сөз айтылып атат. 4% төлөш үчүн ал общий обороттон болсо актабайт да анда. Сиз ошону өзүңүзгө плюс катары зачет аласыз. Сиз кийин ошол товарды сатып атканда, ошол НДСти коюшконуңузда жанакы мурдаты келген 100 миңге сизге пайда болот. Ошол сизге зачет катары надбавкадан. Ошондо какая-то разницасы, это мизерная разница болот, ошону гана төлөп коесуз. Андан пайда, налог на прибыль. Сиз прибыль кыласыз, өзүңүз айтып атпайсызбы, менин светим бар, тиги арендам бар, башка расходторум бар да. Ошол түшкөн өзүңүздүн выручкаңыздан ошол расходду чыгарасыз, таза калган эмеңизден это оборот выручкадан 10% бюджетке төлөп коесуз. Это уже будет налог на прибыль. Анан үчүнчү налог с продаж. Сиз сатсаңыз, мисалы, сиз өзүңүз оптовиктерге сатасыз, миллионду саттыңыз, алар сизге ошол акчаны через банк которуп берип атат. Любое перечисление, это уже будет безналичный. Анда сиз 0%, сиз төлөбөйсүз 0%, только отчетту 0 деп бересиз. А эгерде сиз перечисление менен бере турган наличкага сата турган болсоңуз, анда если сиз уже НДС платеж болуп калсаңыз 1% гана налог с продаж төлөйсүз. Бирок жаңы салык кодексине киргизилген ыңгайлуу шарттарды түшүнгөн ишкерлер да көп жылдан бери Дарыкана тармагында алектенген Гүлбаркан Жайлообаева контролдук кассалык машиналарды колдонуу ыңгайлуу экенин окутуу учурунда айтты. Бирок акыркы күндөрү ККМ аппараттарын каттоо убактылуу токтоп калгандыктан жаңы дарыканаларды ачып иштетүүгө кыйын болууда. Салык кызматы каттоо жаатында жардам берсе деди. Өзү ККМ иштеген аябай ыңгайлуу бизге ар бир тыйынын басып не кылып турса, бизге аптекаларды контроль кылганга дагы өтө ыңгайлуу болот эле. Биринчи көйгөйүбүз эле мына жаңы ачылган аптекаларыбызга ККМдерди регистрация кыла албай атабыз. Мурда ОСО мастер боюнча регистрация кылып беришет эле, азыр аларды да токтотуп коюшуптур. Эмне себептен экенин анык билбейбиз биз. Ошол көйгөйүбүз бар. Азыр жаңы аптекаларыбызды кандай кылып иштетебиз? Ачылбай турат да, ошо ККМ жоктун себебинен. Ушул тапта Ош шаарында ККМ аппаратына өтүүгө милдеттүү болгон ишкерлердин дээрлик 100% контролдук кассалык машинанын жаңы моделин колдонуп башташты. Эми аны колдонуу жана талаптарды туура аткаруу маселеси бар. Бүгүн бул багытта Ош шаардык салык башкармалыгы салык төлөөчүлөргө түшүндүрүү жана окутууларды өткөрдү. Салык төлөөчүлөргө именно жанагы оптовый складдардын, чоң-чоң дүкөндөрдүн, стационарный дүкөндөр деп коебуз, жанагы ККМ аппарат сөзсүз орнотулган. Аларда башка складдардан алып аткан товарды алып аткан мезгилде жазыла турган счет фактураларды, жана товаросопроводительный накладной деп коет, товара транспортный накладной ЭТТН. Ошол талаптардын баарын туура аткарууну биз түшүндүрүү иштерин
дагы улантууну чечтик. Себеби буга чейин дагы сиздер менен биргеликте сода борборлорунда, сода түйүндөрүндө, ошондой чоң дүкөндөрдө мындай түшүндүрүү иштери байма-бай жылдын башынан бери жүргүзүлүп келет. Тиешелүү кызматкерлердин тынымсыз түшүндүрүү иштеринин жана жарандык активдүүлүктүн жогорулаган натыйжасында 2-калаанын аймагында ККМ аппаратын дээрлик бардык ишкерлер колдонуп баштады. Натыйжада Ош шаарынын салык кызматы үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында өткөн жылга салыштырмалуу 155 миллион сомго көп салык чогулткан. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдел Алиев, ЛТР, Ош.